саламатсызбы, урматтуу генерал Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич. Мен сизге кайрылып аткан себеби 10 апрелден 11 апрелге караган түнү Ош облусунда Курман-Жандатка көчөлөрүндө бир эр киши аялды уруп аткан видео тарап кеткен. Ошол жолдошум болот. Ошол видео боюнча сизге кайрылайын дегенмин. Мен заявление жазбай, экспертизага өтпөгөн себеби үйгө келип, уруп коркутуп, видеого тартып, если сен заявление жаза турган болсоң, мен ушул видеолорду чыгарып таштаймын, либо балаңды көрбөй каласың деп коркутуулар болгон, ошон үчүн жазган эмесмин. Буга чейин дагы кол көтөрүп урган күндөрү болгон. Заявление жазганы барсам, кабыл алышкан эмес заявленияны. Үй бүлөдө боло берет деген эч ким кабыл алган эмес заявленияны. Андан кийин еще наркотический таблеткаларды колдонот болчу. Үйгө чейин алып келип чегип баштаганда оперлерге кайрылганмын. Оперлер карагандыктан оперлерге кайрылып, күйөөм ушундай болуп атат, үйгө чейин алып келип чегип, эч нерсе билбей калып атат десем, күйөөмдү чакырып, жакшы сөздөрүн айтып, неге мындай кылып атасың деген ордуна, сен тааныштарың бар экен, өзүң каалагандай кылып чегип жүрө бер, сен бизге жардам бер, ошол наша саткандарды бизге кармап берсең, биз сени опер кылып жаныбызга алабыз, өзүң каалагандай жүрөсүң деп азыркы убакытка чейин жардам берип келет. Ошолорду кармап берип, өзүнө бесплатный личный водитель кылып алган. Кандай десем, закон иштебейби же азыр тааныш чечип калганбы? Дагы бул көп жерден адамдардан алдап акча алган. Мошенник деп заявление жазышыптыр ал адамдар дагы, бирок азыркы күнгө чейин каралбай келет. Эмне десе, суммасы аз, суммасы 45 миңден өйдө карайбыз. Издешпеген, эч нерсени карабаган. Азыркы учурда биз Ошто жашайбыз. Ошто жашап 5 күндөн бери дайыны жок. Квартираны төлөбөгөндүктөн квартирадан чыгарып таштаган. Балам экөөбүз көчөдө калып, азыр балам кичине ооруп атат. Ошол эмне кылаарымды билбей сизге кайрылып атам. Ушуну өзүнө тийиштүү чара көрүп берүүңүздү суранам. Уважаемые граждане, очень печально сложилась судьба 23-летней девушки, погибшей от рук мужа в Кадамчайском районе. Обращаюсь к девушкам. Если вы стали жертвами насилия, немедленно обращайтесь в управление ГКНБ, которые есть в каждом районе. Мы обязаны защищать и помогать матерям, женщинам и девочкам. Будет мать, будет семья и страна.